Ассалаумалейкум туугандар, кандайсыздар? Базарыңыздарды кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 14 март 2023 жыл. Мен Ысык Ата району Гагарин айылында жүрөм. Туугандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Гагарин айылы, Советский көчөсүндө турам, туугандар. Ушул жерден бир аз эле түштүктү карайбыз. Сол тарака булсаңыздар, Ворошилова көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Кайрылганыңыздарда экинчи үй болуп калат, туугандар. Анан негизинен бул айылдын тегерегинде полиялар көп экен. Ошол полия менен алектенсеңиздер болот. Бул сатылуучу үйдүн деле өзүнүн 4,5 гектар жери деле бар, туугандар. Айдоо жери. Аны өзүнчө сатам деген оюн айтты, бирок жер ээлери, үй ээлери дагы эмне маалымат? Суу кенен экен, туугандар, бул жакта. Ошол эгер жер иштетсеңиздер, суу кенен көбүн эсе малина менен алектенишет тургундар айылдын. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Окей, туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, туугандар. Эң эле чыгыш чек арасы, бул Абай дүкөнүнөн башталат. Эң эле батыш чек арасы могу Синебал бар сарай. Навес бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 30 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Дареги Ворошилова көчөсү 19 дарек, туугандар. Мынакей көчө тараптан ондай теректер, курулуш материалына даяр болуп калган жана бош жер. Мынакей бул жерде негизинен колдонсоңуздар болот, кошуналар сыяктуу. Анан бул Гагарин айылында, туугандар, мектеп бар экен. Жана түзгө чыксаңыздар, бул жакта чоң поля. Көбүн эсе айыл тургундары малина айдап, малина менен алектенишет экен. Жана башка ушул дыйканчылык менен алектенгендер деле бар. Жана ошондой эле Бишкекке барсаңыздар деле анча деле алыс эмес. Өзүңүздөр машинеңиздер менен Кант шаарынан деле анча деле алыс эмес, туугандар. Кант шаарынын чыгыш түштүк тарабында жайгашкан. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосу. Негизинен жери чоң, 30 соток болгон жер. Негизинен фактически андан деле көп, документинде 30 соток. Бул жакта мынакей мал сарай катарынан, кышкы мал сарай деле, очоккана. Жана бул жакта узун туурасы 14-10 болгон үй, стенасы кирпич, тышкы тараптан текстура чачылган. Мынакей алды тарабы брусчатка, навес. Жана бул очоккананын арты жана өтсөңүздөр дагы чоң жер бар. Азыркы учурда беде себилген учуру жана жаш бактары менен азыр аларда бир чекенен көргөзө, биринчи болуп бул чоң үйүбүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн, туугандар. Бул негизи кирүүчү эшиги, эки жактан чыккан тепкичтер, туугандар. Мынакей андан ары мынакей бул кире бериш, прихожка, туугандар. Түзөтсөңүздөр коридор. Оң тараптан бир чекеден маалыматын бере берейин. Мынакей оң тарапта, туугандар, жаткана, раковина жана душтун орду экен бул жагы. Потолок натяжной, дуалдар шпаклевка, пол кафель. Жана үйдө паровое отопление бар. Үй жылуу дейт үй ээси. Ар бир бөлмөдө мондай чугунный батареялар орнотулган. Бул киргендеги биринчи бөлмө. Түштүк тараптан катарынан 2 кабат терезелер. Жана андан ары коридор менен түз өтсөк, бул жакта зал жайгашкан. Түштүк тараптан терезе. Мынакей потолоктор натяжной. Жана ошол эле жерден сол тарапка карай кирсеңиздер, детский бөлмө жайгашкан. Мынакей түштүк тараптан чоң терезе. Андан ары бул жакта бир спальный бөлмө. Анан киргенде эле сол тарапта тамактануучу бөлмө, кухня жайгашкан. Негизинен короосунда очоккана деле бар, туугандар. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын, туугандар. Эми бул жактан бир чекеден сиздерге маалыматын берип баштайм. Мынакей бул жерде эле бош. Негизинен дагы бир хозпостройка салсаңыздар келем болгодай бул жака. Анан бул малдар үчүн өзүнчө дарбаза орнотулган. Чөө алып киргенге, мал киргизип чыгарганга мынакей бул жакта өзүнчө дарбаза, навес, дагы бир навес. Анан бул жакта кышкы мал сарай, узун туурасы 13-кө 10 экен, туугандар.
стенасы мындай соқмо. Кореядан, Япониядан да көрген қырғыз туғандарыбыз бар. Койлорду салган болсо керек, түшүрүп кое берейин козуларды. Туркиядан деле көрүшөт, кыскасы Кыргызстанды сагынып көрүшкөндөр деле толтура бар туугандар. Андан ары бул жакта мынакей очокана. Стенасы пескоблок. Очок ушул дагы чейин бүтүрүлүптүр туугандар. Кирпичтер деле даяр окшойт. Казандары даяр, стяжка куюлган. Андан ары үйдүн түндүк тарабында чоң навес, бул жакта подвал. Ал жагында баня бар экен туугандар, стенасы сокмо. Жана мондай забордун бул жагын эсеңиздер дагы такей кенен бош жер. Алма бактары эң эле чыгыш чек арасы могу шифр бүткөн жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы туугандар. Бул ажаткана, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткананын бурчунан. Эң эле түндүк чек арасы туугандар, мынакей бул арыкка чейин болуп калат. Жаш бактар, азыркы учурда беди себилген, тынч. Бир эмен айтайын деп унутуп калыптырмын. Кээ бир ушундай айылдардан тартсам, эли кандай бөлүнбөйбү деген комментарийлер ушул көрүүчүлөрдөн келип калат. Бул Гагарин айылында туугандар, Баткенден деле, Нарындан деле түрктөр, орустар, кыскасы айтканда көп эле улуттар жашайт экен, жана көп эле региондон кыргыздар деле жашайт экен туугандар. Эч кандай бөлүнүп жарынып жок дейт. Тынч, баары ким өзүнүн жумушу менен өзү эле. Мектеби бар экен центринде. Ушундай. Так. Дагы эмне маалыматы туугандар? Колдон келишинче мен маалыматты бердим. Дагы элер номерин экранга калтырам. Кээ бир калган маалыматтар болсо сурап билсеңиздер болот. Так. Бул үйдүн баасы $48,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда. Ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор